Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Садыр Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов жаңы жагдайлар боюнча Жапаровго козголгон кылмыш ишти кайра кароо өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылат. Маалыматты жактоочусу Супер KG порталына ырастап, ушул тапта бериле турган документтер даяр экендигине токтолду. Документтерди берип кое беребиз, бирок карабай коебу деген чоочулоо бар. Буга чейин деле ишти кайрадан карасын деген өтүнүч менен башкы прокуратурага кайрылбадык беле. Биз Садыр Жапаровго ырайым болсун дебейбиз. Анын эч күнөөсү жок, зыян тарткан адам жок, жабырлануучу жок. Ошондуктан акталып чыгышын талап кылабыз. Учурда аны камактан бошотуу талабы бар жарандардан кол топтоодо улантылып жатат, деди ал. Окуянын чоо жайы: Садыр Жапаров 2013-жылдын 7-октябрында Каракол шаарында Кумтөр боюнча нааразычылык акциясындагы башаламандыкты уюштурууга күнөөлөнүп, 2017-жылдын 25-мартында кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. 2017-жылдын 2-августунда Жапаров 1-Май райондук сотунун өкүмү менен барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Райондук соттун өкүмүн Бишкек шаардык соту жана жогорку сот күчүндө калтырган. Быйыл 30-апрелде жогорку сотто абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун иши кайрадан каралып, соттук коллегия анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскарткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы башкы прокурор, убактылуу өкмөттө вице-премьер-министр болуп иштеген Айзимбек Бекназаров бүгүн 6-октябрда журналисттерге жыйын өткөрүп, көп нерсени ачыктап салды. Анын бири кечеги той. Кече жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев баласын үйлөнтүп, белгилүү саясатчыларды чакырган. Ал тойго экс-президенттин жубайы Рая Атамбаева менен кенже баласы Кадыр Атамбаев да барган. Рая Атамбаеванын барганын эч ким билген эмес. Аны бүгүнкү жыйында Бекназаров айтып салды. Атамбаевди үй камагына чыгарып койбойсуңбу деген ойду айтканым туура экенин кечеги той дагы тастыктады. Анткени ал тойдо ошол эле Атамбаевдин аялы, баласы Текебаев, Мадумаров, Бабанов, Ташиев дагы отурду. Биз кыргыз кичинекей элбиз, эртең эле бир жерден болбосо башка жерден ушинтип жолугабыз. Ошондуктан мен мурда эле айткан, бири-бирибизди каралабай кечиримдүү бололу деп. Кече мамлекеттик чиновниктердин Рая айым менен бийлегендерин сүрөткө түшкөндөрүн көрдүм. Мен башка столдо отургам, ошондуктан сүрөткө түшкөн жокмун, аларга барган да жокмун. Мен аксакал болгон соң алар келип учурашса жакшы болмок. Алар келген жок, мен да барган жокмун, деди Бекназаров. Ысык-Көлдө өткөн дзюдо боюнча Азия кубогунда Кыргыз өлкөсүнүн 5 спортчусу алтын медаль жеңишти. Бул тууралуу Супер KG порталына дзюдо федерациясынан билдиришти. Маалым болгондой, Мелдеш 5-6 октябрь күндөрү Чолпон Ата шаарында өткөн. Анда жалпы 13 комплект медальдар ойнотулду. Кыргыз дзюдочулар 17 медаль жеңишкен, алардын арасынан 5 алтын, 5 күмүш жана 7 коло медаль. Алтын медаль тагынган спортчулар: Анарбек Ишенбаев 90 кг, Тилек Абибеков 100 кг, Сыймык Жапаров 100 кгдан ашык, Мырзайым Дүйшөнбекова 52 кг, Шахида Нармухамедова 78 кг. Кече 7-октябрда Сверлов райондук сотунда Бишкек ЖЭБин жаңылоо боюнча соттук отурум өттү. Анда жактоочулар айыпталуучулардан баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн жасады. Бирок судья Инара Глязеттинова жактоочулардын өтүнүчүн канааттандырган жок. Айыпталуучулар 12-декабрга чейин камакта калтырылды. Окуянын чоо жайына кайрылсак, былтыр 26-январда Бишкек ЖЭБинде өндүрүштүк кырсык болуп, шаардагы үйлөргө берилген жылуулук 7 күнгө төмөндөгөн. Кытайдан алган 386 миллион доллар менен жаңыланган ЖЭБке карата сын пикирлер күчөгөн. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө бир топ жооптуу кызматкерлер кармалган. Кийин КСДП бул боюнча билдирүү таратып, өндүрүштүк кырсык Бишкек ЖЭБинин жаңыланган бөлүгүндө эмес, эски бөлүгүнөн чыкканын белгилеген. Анда 1961-жылы пайдаланууга берилген ЖЭБти реконструкциялоо шаарды кыйроодон аман алып калды. Мына ошол кыйроонун алдын алгандар бүгүн камакта отурушат деп жазылган. Андан кийин жогорку кеңеш ЖЭБтеги аварияга байланыштуу өкмөттүн 2017-2018 жылдардагы күз-кыш мезгилдерге даярдыгын жетишерлик эмес деп таап, күнөөлөрдү жоопко тартуу боюнча токтомду караган. Бишкек ЖЭБин жаңылоодо коррупция беренеси менен айыпталып жаткандар мурунку премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, депутат Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энерго холдингдин мурунку директору Айбек Калиев, электр станциялары ишканасынын мурунку жетекчиси Салайдин Авазов, электр станциялары ишканасынын башчысынын мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоону башкаруу боюнча топтун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов жана мурдагы каржы министри Ольга Лаврова.
Кыргыз өкмөтү Москвада дарыланып жаткан Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловдун дарылануусуна 1 миллион 298 миң сом бөлөт. Тиешелүү буйруга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2-октябрда кол койгон. Ага ылайык акча Саламаттыкты сактоо министрлигинин 2019-жылга карата бекитилген бюджетинен бөлүнөт. Самат Курманкулов Кой Ташта 7-8 август күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда башына таш тийип оор жаракат алган. Бир нече күн комада жатып 11-августта Орусиядан келген дарыгерлер менен кошо консилиум өткөрүлгөндөн кийин 12-августта Москвага которулган. Бишкекте ага 2 жолу операция жасалган. Москвадагы Бурденко атындагы нейрохирургиялык борбордо ага кошумча анализдер дайындалып, жабырлануучуну аталган борбордун дарыгери академик Александр Потапов бир сыйра кароодон өткөргөн. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев сентябрь айынын башында Курманкулов эсине келип өз алдынча дем алып баштаганын жана кадимки палатага которууларын айткан. Саясатчы Өмүрбек Тегебаев коомчулукта талкуу жараткан Атамбаевдин уулу Кадыр менен түшкөн сүрөтү тууралуу жооп берди. Эл гезит KG агенттигине берген маегинде ал жакында болуп өткөн той тууралуу жана мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин уулу менен жубайынын ал жака баруусунун маанисин айтып берген. Ал эми чуулгандуу сүрөт туурасында Кадыр Атамбаевдин суранычын мен да Бабанов да четке кагып кое алган жокпуз. Ар бир бала өзүнүн атасын коргогонго толук укугу бар деген жообун айткан. Кадыр эмне себептен сүрөткө түшүүнү каалаганын биз билбейбиз да. Мен аны Бабанов менен сүйлөшүп жаткан учурда көрдүм. Анан Бабанов Кадыр сүрөткө түшөлүк деп жатканын айтты. Бир нече мүнөт эле биз 1-2 сөз алмаштык. Ал менин дарегиме сын айткан, бирок ал кайра кечирим сурабадыбы. Мен анын абалын жакшы түшүнүп турам, анткени жакында эле менин балдарымдын да абалы ошондой эле. Биз аны түртүп, анын суранычын аткарбай койсок, өзүбүздү кандай сезмекпиз жана өзүбүздү кечирмекте эмеспиз, деди Текебаев. Эске салсак, Республика Ата журт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаевдин уулунун тоюна барган саясатчылар Текебаев жана Бабанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр менен сүрөткө түшүшкөн. Көп өтпөй бул сүрөт коомчулукта талкууга алынып, түрдүү пикирлер айтылган. Мамлекеттик каттоо кызматынын экс-төрайымы Алина Шаиковага байланыштуу 20 миң доллар пара жөнүндө интернетте тарап жаткан видеого улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тиешеси жок. Учурда аны издөө иштери уланып жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Быйыл 5-августта башкы прокуратура Шаиковага карата жазык кодексинин 319-беренеси коррупция боюнча кылмыш кылгандыгы тууралуу билдирме чыгарып, ага издөө жарыялаган. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Шаикованы издөө уланууда. Сот тармактарда жарыяланган Инфоком мамлекеттик ишканасынын мурунку директору Абдуллаевдин видеосуна УКМКнын эч кандай тиешеси жок. Интернетте Инфоком мамлекеттик ишканасынын мурдагы директору Талант Абдуллаевга түспөлдөш адам Шаикованын мыйзамсыз иштери тууралуу айтып жаткан видео тасма тарады. Анда Кыргызстанда электрондук паспортко бланктарды алып келүү боюнча тендерде литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын өкүлдөрүнүн кызыкчылыгын кароо үчүн 20 миң доллар алынганы, буга Шаикова үндөгөнү жана акча тууралуу анын иш бөлмөсүнөн сүйлөшүп жүргөнү тууралуу сөз болот. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018-жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге чет өлкөлүк 5 компания катышып, литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу Германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Соттошуу уланууда. УКМК тендер чыруу боюнча кылмыш ишин козгоп, бир катар жооптуу кызматкерлер камалган, кийин алар үй камагына чыгарылган. Ал эми Шаиковага иш козголгон. Мугалимдердин кесиптик майрамында 23 жаштагы жаш окутуучунун билим берүүнүн мыктысы деген төш белгини алганы социалдык тармактарда талкуу жаратты. 3 жылдык тажрыйбасынан кийин мындай сыйлыкка ээ болгон мугалим Бактыгүл Жапар кызы Ош шаарындагы номер 50-Пайыз Нышанов атындагы мектепте география сабагынан окута тургандыгы белгилүү болду. Ал Ош мамлекеттик университетин бүтүргөн, билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков буга чейин аталган окуу жайда ректор болуп иштегендиктен ал экөөнүн тааныштыгы бар деген божомолдор айтылып жатты. Көбү 3 жылдык эмгек менен төш белгиге ээ болуу жөн жерден эмес деген пикирлерин жазып жатышты. Бул боюнча билим берүү жана илим министрлиги Бактыгүл Жапар кызы менен министрдин эч кандай тааныштыгы жок экендигин маалымдады. Каныбек Исаков менен ал мугалимдин эч кандай тууганчылык жайы жок. Сөз болуп жаткан Бактыгүл Жапар кызы билим берүү жана илим министрлигинин сыйлыктар жөнүндөгү жоосунун негизинде мыйзамдуу түрдө аталган төш белгиге татыган. 2018-жылдын 12 февралындагы номер 157 буйрук менен бекитилген ведомстволук сыйлыктар жөнүндөгү жоосунун 7 пунктунда сыйлыкка көрсөтүүдө комиссиянын өзгөчө учурларда кароо тартиби жөнүндө
жүлдөөгө ылайык. Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук сыйлыктар боюнча комиссиясы өзгөчө учурларда министрликтин ардак грамотасы менен сыйланбаган адамды республикалык жыл мугалими сынагынын, мугалимдердин республикалык жана эл аралык масштабтагы өткөрүлгөн сынактарынын 1-2, 3 орундун жеңүүчүлөрүн, окуучулары республикалык жана эл аралык олимпиадалардан, дүйнөлүк жана Азия оюндарынын жеңүүчүсү деп табылган мугалимдер, республикалык же көз карандысыз рейтингтерде алдыңкы катарга чыккан кызматкерлер, билим берүү тармагынын өсүп өнүгүшүнө материалдык техникалык базасын чыңдоого, жогорку көрсөткүчтөргө жетишкендиги үчүн билим берүүнүн мыктысы төш белгиси жана ардак грамотасы менен сыйлоого укуктуу. Номер 50 Нышанов атындагы мектебинин география мугалими Ош шаарында өткөрүлгөн жылдын мыкты мугалими 2019 конкурсунун жеңүүчүсү болгондугуна байланыштуу Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын сунушунун негизинде билим берүүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйланды деп айтылат министрликтин маалыматында. Буга чейин Матраимовдун чет өлкөдө экени айтылган. Бир тууганы ага Түркиядагы холдингтердин бирин жетектөө боюнча сунуш түшкөнүн билдирген болчу. Бишкекте футбол федерациясы тарабынан уюштурулган футбол кечеси өттү. Иш чарада Кыргызстан менен Мьянма курама командаларынын беттешине даярдана турган футболчуларга сый көрсөтүлдү. Бул 2022 өтө турган дүйнө чемпионаты менен 2023 боло турган Азия кубогунун тандоо турунун алкагындагы тайпалык этаптын экинчи оюну болмокчу. Биринчи беттеш тажикстандыктар менен өтүп, тилекке каршы Кыргыз Республикасынын футболчулары утулуп калган. Кеченин конокторунун катарында Федерациясынын жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинин, өкмөттүн, президенттик аппараттын өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана журналисттер болду. Социалдык тармакта меймандардын арасында эл ичинде катуу талкууга алынган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Раим Матраимовдун жүргөнү да айтылууда. Буга чейин Матраимов чет өлкөдө деген кептер жүргөн. Матраимовдун айланасында чыр ээлеген кызматынан Матраимовду ошол кезде премьер-министр Сапар Исаков ишеништен кетти деген жүйө менен алган. Эл ичинде Раим миллион деген каймана аты бар аткаминер сотко кайрылып, кызматына кайра туруу боюнча ишти 3 инстанцияда тең утуп алган. Мындан тышкары Матраимовдун мүлкү ачыкка чыккандан кийин ал мыйзамсыз баайоо беренеси боюнча иште фигурант болгон. 2019 жылдын январында экономикалык кылмыштуулукка каршы мамлекеттик кызмат териштирүүнү баштап, жарым жылдан кийин алгачкы жыйынтыктарын жарыялаган. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда өтүп жаткан мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Алибек Ибраимовдун иши боюнча сотто отурум уланды. Анын жүрүшүндө Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесаревдин өтүнүчү менен кошумча күбө катары мурдагы финанс министри Ольга Лаврова жана коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин мурдагы директору Асылбек Чекиров көрсөтмө берди. Жыйындын жүрүшүндө Твея компаниясынын өкүлү Мусажан Мекелекти сот отурумуна мажбурлап алып келүү тууралуу мамлекеттик айыптоо өтүнүч келтирди. Сот өтүнүчү канааттандырылды. Мусажан Мекелек Кытайдын Твея компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү болуп иштеп келген. Мекелек былтыр Бишкек Жевин жаңылоодогу коррупция фактысы боюнча камакка алынган. Кийин анын иши өзүнчө бөлүнүп, үй камагына чыгарылган. Андан бери Мусажан Мекелектин кайда экени белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча ал өлкө аймагынан чыгып кеткен.